Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү жолугушуубузда биз балдарга карата зомбулуктун бардык түрлөрүн, ошондой эле тарбиялоонун позитивдүү ыкмаларын аныктоого аракеттенебиз. Келгиле, зомбулуктун түрлөрүн, алар кандай көрүнөрүн жана баланын психикасы жана өнүгүүсү үчүн кандай кесепеттерди алып келерин карап көрөлү. Эгерде ата-энелер балага таандык болгон буюмду атайлап сындырып же зыян келтиришсе, балага мындан ары керегиң жок же үйдөн алыс кетирем деп айтышса, башка балдарга салыштырса, физикалык жазалоо менен коркутушса, баланы кичинекей бөлмөгө камап, байлап салуу же бир нерсеге байлоо, жазалоо максатында жалгыз калтырышса, мунун бардыгы психологиялык зомбулук болуп саналат. Анын жыйынтыгында балада үмүтсүздүк, пессимизм пайда болот. Ал өзүнө ишенбейт, чечкинсиз болуп калат. Бул баланы жетилбеген, инфантилдүү болуп калуусуна түрткү берет. Зомбулуктун башка түрү төмөнкүдөй көрүнөт. Баланын кулагын толгоо, баланы жамбашка, аркага, бутка, колуна, бетине же башына чапкылоо, түртүү, тебүү, оор буюм менен уруп согуу, баланын денесин күйгүзүү. Сиздер түшүнгөндөй, бул физикалык зомбулук болуп саналат. Анын жыйынтыгында балада коркуу жана кооптонуу абалдары пайда болот. Уйкусу бузулат, жаман түштөрдү көрөт, тамакка болгон табити начарлайт. Балдар чоңдорго ишенбей калышат. Аларды ишенимдүү, мени коргой алат деп эсептебейт. Эгерде чоңдор тараптан төмөнкүлөр пайда болсо, бала менен иш жүзүндөгү сексуалдык байланыш, баланын жыныс мүчөлөрүнө физикалык байланыш жасоо, баланын астында жалаңачтанып жыныс мүчөлөрүн уятсыздык менен көрсөтүү, балага порнография көрсөтүү, баланы балдар порнографиясын өндүрүү үчүн пайдалануу. Бул сексуалдык зомбулук деп эсептелет. Жыйынтыгында балада депрессиялык симптомдор пайда болот. Алар өзүн кандайдыр бир нааразычылык жана жек көрүү менен карай башташат. Зомбулуктун баланын муктаждыктарын тоготпоо деген дагы түрү бар. Бала кир же тытылган кийим кечелерде, кышка жетишээрлик жылуу эмес же жай үчүн өтө ысык болгон кийимдерди кийип жүрүүгө мажбур болот. Бала ооруган учурда каралбайт. Баланы үйдө 2 күн бою же андан көп убакыт чоңдор тарабынан кароосуз, көзөмөлсүз калтырышат. Баланы жумушка жөнөтүү же аны үй бүлөгө колдоо көрсөтүү үчүн акча иштеп табууга мажбурлоо. Зомбулуктун мындай түрүндө балдарда көп учурда жашыктык, түнт болуу, жалгыздыкка ыктоо байкалат. Муктаждыктарды тоготпоо биринчи учурда ата-эне мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок өз милдеттерин аткарбагандыгы менен жакырчылыктан айырмаланат. Зомбулуктун ар кандай түрлөрүн ата-энелер көп учурда балдарга таасир эте албай калганда колдонушат. Кээде муну өзүнүн кадыр баркын сактоо үчүн же үйдө ким кожоюн экендигин көрсөткүсү келген учурда жасашат. Зомбулуктун кайсы гана түрү болбосун, баланын психикасынын өнүгүүсү үчүн көптөгөн терс кесепеттерге ээ. Биз балдарга зомбулукту колдонбостон кам көрө алабыз. Ата-эненин милдети балада сүйүү жана түшүнүктүү тарбиялоо, ага өнүгүү жана потенциалын ишке ашыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү берүү, ошондой эле инсандык сапаттарды калыптандыруу үчүн шарттарды түзүү. Балдар эч убакта улууларды жакшы уга алышкан эмес, бирок эч убакта аларды туура байкалышкан эмес. Джеймс Болдуин.